мына ушул жол менен мектепке барып келип окучу. Ал окуган билим уясы менен үйүнүн аралыгы бул жолу 2 чакырымдан да узак. Ошол күнү айыл тургундары маалымат келип түшөрү менен чогулуп, издөө иштерин башташкан. Суу жээгинен, коктоголоттордон, тоо таштын арасынан издеп, бирок таппай коюшкан. Акыры мына ушул ээн үйдөн кыздын жансыз денеси табылган. Окуучу кыз Бейшеналы Бекжанов атындагы орто мектебинде даярдоо классында билим алчу. Ошол күнү сабагынан 15:30 чамасында чыгып үйүнө кеткен экен. Б классы түшкө чейин болчу. Саат 9:00 башталып, 12:00 бүтчү да. Анан А класстык болчу саат 1:00 башталып 3:30 тарайт да. Ал күнү күндөгүдөй эле саат 3:30 мектептен тарап кеткен. Милицияга кыздын жоголуп жаткандыгы тууралуу апасы билдирген. Маалымат ага чейин айылдын WhatsApp группаларына да тараган. Дароо эл чогулуп, топ-топко бөлүнүп, издөө иштери башталган. Ушу 7:00 чамасына чыгып издеп баштадык. Андан кийин кеч кирип караңгы кирип элдин көп жерлерди карадык, айылдын ичин карадык, нарын суунун жээгин карап, көп тоонун, бул айыл бул жарандагы айылдын чет жагына турат. Ошон үчүн тоонун бир топ жерин карап, таппай коюп, ушу кечке жук караңгы кирген маалдарда ушундай жаман окуя болду. Ар кандай иликтөө иштерине тоскоол болбосун деп биз дагы эл дагы түшүнүү менен кабыл алып кирбей карап турдук. Анан бирок андан кийин кирип караганыбызда кыз үйдүн ичинде экен, мындай алыстан көрдүк. Ушул эле күнү аталган факты Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарынын электрондук журналына катталган. Жеринде милиция тергөө иштерин баштаган. Сыртынан кароо жүргүзүүдө күч колдонулган белгилер аныкталып, шектүү катары ошол эле айылдын 64 жаштагы тургуну кармалган. Кылмышка шектүү катары 64 жаштагы ошол эле айылдын тургуну кармалган. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренесине ылайык адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Шектүү жаран Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Күйүүтү ичине батпай кан жутуп отурган кыздын туугандары кыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөн дешет. Ал эми шектүүнүн үй бүлөсү ошол замат айылдан көчүп чыгып кеткендиги айтылды. Массалык маалымат каражаттарынан, интернеттен, WhatsApp группалардан жибергендерден сураныч, өздөрү араң турушат. Анан бул кылмышкер мыкаачыны актагансыбай, мындай киши эле, тигиндей киши эле балким башка болуп жүрбөсүн деген ой пикириңерден алыс болуп, муну токтотсоңор, эгер кайталанып ушундай чыкчы болсо, биз дагы башка жерге барып даттанып, суралып калышы мүмкүн. Коомчулукта резонанс жараткан бул фактыны ички иштер министри жана облустук ички иштер башкармалыгы көзөмөлүнө алган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын району.